мамлекетибизде эгерде ушуга чейин бизде мына демократиянын аралчасы деп айтып келсек, мындан ары Кудай кааласа мамлекетибизде мыйзамдуулуктун мындай бир жакшы жашоонун, жөнөкөй адамдар жакшы жашоосунун аралчасына айландырышыбыз керек да. Аны үчүн баардыгыбыз аракет кылып атабыз. Биздин кызматкерлерге мен дагы бир жолу сиздердин алдыңызда рахмат айтып кетемин. Себеби мына кечээ эле болгон чоң окуяларда жанагы ОПГ менен уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү маалында кызматкерлерге коюлган тапшырмалар так аткарып атышат. Ушунун эле негизинде кечээ күнү мына көптөгөн бүгүнкү күндө бир 200 миллион доллардан ашык акчалай жана имущество түрүндө уже өткүзүп бердик. Мамлекет уже сата баштады. Мына Курмент цементти азыр сатып атабыз. Курмент цемент ошол ОПГлардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга келип атат, жанагы инвестор келип атат. Мына Айпери, жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салан красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ушу топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушкан. Ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оцен кылып сатып атышат. Ошонун сыңарындай машиналар боюнча алар буларча майда чүйдөлөр көп нерселер бар, айтпай эле коеюн. Мына крупныйлардын бирөөсүн айтып коем, мына Ташкөмүрдө кристалл заводу боюнча. Ташкөмүрдө кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. Чоң ишканалардын бардыгын мамлекеттеги чоң мындай пайда алып келүүчү ишканалардын бардыгында долялары болуп отурушкандагы ээлеп алышкан. Азыр бүт бар мамлекетке алабыз. Мамлекет ошолорду колдонот. Мамлекетке в общей сложности приблизительно на 1,2 миллиарда долларов имущественные и финансовые средства алып атабыз. Кечээ эле бир чоң ишканадан Көлбаевдин 10 миллион доллар финансысын таап чыктык. Мына кечээ алар чакырып, ошолор өздөрү добровольно өткүзүп беришти. Нак акчасын. Буга чейин дагы бирөөсү 15 миллион доллар өткүзүп берди. Ага чейин дагы бирөөсү 10 миллион доллар өткүзүп берди. Бирөөсү 12 миллион долларды өткүзүп беришти. Бирөөсү мына азыр айтып атабыз 30 миллионду бересин деп атабыз. Ошол, то есть ушундай чоң ишканал, прибыльный ишканалардын бардыгында алардын долялары болушкан. Ушунун бардыгын ушул суммаларды айтса, кээбилер ойлоп калышы мүмкүн, муну ГКМнын жана кызматкерлери алып атабы башка. Жок, мунун бардыгы 1 сомуна чейин. 1 сомуна чейин биздин счетко түшөт, ГКМнын депозиттин счетуна түшөт. Так, андан кийин президенттин указы менен президенттин став фондуна которулуп берет, же бюджетке которулуп берет. А дальше уже став фондтон президент распоряжение кылат, а бюджеттен болсо өкмөт распоряжение кылат. Ал эми өткүзүп берген имуществолордун түшкөн акчалар, аларды уже госимущество аркылуу өкмөткө түшөт дагы, бюджетке түшөт, ал жерден алар распоряжение кылышат. То есть биз ГКМБ ошол кабыл алган, өткүзүп алган имущество финансылардан 1 сом 1 тыйын распоряжение кылбайбыз. Өкмөткө өткүзүп берип эле арашоту менен отурабыз да. Бул бир жагынан жакшы болуп атат. Себеби биздин кызматкерлер дагы биз только ошол кылган ишибиз статистикага жооп беребиз, финансага жооп бербейбиз. Ал эми кызматкерлерденге мен ошо тапшырма берип атам, күндө сүйлөшөбүз, күнү түн иштеп атабыз. Кызматкерлерге койгон негизги талап ушул, урматтуу депутаттар. Кайтарылып алып аткан суммалардан ОПГ менен, коррупция менен, мамлекетти урдаганды кайтарып аткан суммалардан 1 сом акча же бир түймөсүнө тийбегиле деп атам. Бир топчусуна тийбегиле. Так? Кызматкерлер ошону аткарып атышат. Аткарып алган кызматкерлерди жумуштан алып атам. Ачык эле айтайын, мына кечээ эле күнү. Буквально кечээ күнү 3 кызматкерди жанагы по дискредитация жумуштан алдым. Себеби бирөөсү 28 000 доллар бирөөдөн взятка алып койгон, бирөөсү бирөөгө жардам берип, bir investorda 82 000 dollarlık akçasını biriga ötküzüp berip koygan. Üçөөнү кызматтан алдым. Бирөөнү кызматтан снимать еттим. Ошолорду башкарып турган менин бир замыма, начальник главного управления, начальник управления üçөөнү выговор бердим. Если в следующий раз еще кто-то будет этим заниматься, все будут снять с работы. Так?
очень строго отношусь к каждому человеку, к каждому сотруднику. Никто не может отойти от закона. То есть наша работа, наша жизнь, наши действия направлены только единственно куда? Во благо страны. Другого выхода у нас нет.